Bismillah, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бізден бір туғанымыз сұрау жатқан. Ал сұраусында айтады: біз мешітке кешігіп келгенбіз дейді. Келсек, мешіттегі жамаат намаз бүтіп қалған екен. Анан біз өзімізше ошол кешігіп келгендер өзімізше жамаат болып оқыйлы десек, кейбіреулер жоқ, мешіттегі негізгі жамаат бүткөндөн кийин, мешіттегі биринчи жамаат бүткөндөн кийин кайрадан экинчи жамаат болуп окуу мүмкүн эмес. Өзүбүзчө жалгыз окуйбуз деп айтышты. Кайсынысы туура? Эмне экинчи жамаат болбойбу? Биз эмне өзүбүзчө жалгыз окушубуз керек беле деп сураган. Негизинен бул маселеде алымдардын арасында бир аз талаш бар. Бирок туурасы кайрадан экинчи жамаат болуп окуу мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде дагы келген. Абу Дауддун жана имамы Тирмидийдин сунандарында келет. Жана ошондой эле бул хадисти имам Ахмад рахимахулла өзү дагы муснадында алып келген. Жана башкалар эскеришет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн сахабалары менен бирге мечитте олтурган эле. Жамаат намаздан кийин, намаз бүткөндөн кийин сахабалары менен мечитте олтурган эле. Туура суроодо эскерилгендей. Ошол кезде бир сахаба кечигип келет. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн жанында олтурган сахабаларына айтат: силерден кимиңер туруп могул бир тууганыңарга жакшылык кылып, ага шерик болуп, жамаат болуп бирге намаз окуйт? Кимиңер жакшылык кылат деп айтат. Мен ятасаддак аля хада фаюсалли мааху деп. Кимиңер туруп ага шерик болуп намаз окуйт деп. Ошондо хадисте эскерилет: фақама ражулун фасалла мааху. Ошондо бир сахабалардын бирөөсү туруп ага шерик болуп бирге жамаат болуп окушат. Демек, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул хадисинде туура азыркы сураган бир тууганыбыздын суроосунда эскерилген окуя болуп атат. Ошол абал эскерилип атат. Пайгамбарыбыз эмне деп атат? Кимиңер туруп ага жамаат болуп, ага шерик болуп окуйт деп үндөп атат. Демек, хадисте келген эмне экен? Кайрадан экинчи жамаат болуп окуу, бул нерседе эч кандай зыяны жок. Балким пайгамбарыбыздын сөзүндө эскерилгени мына ошол. Анан бир гана эгерде эскертип кете турган нерсе, бир гана эгерде ошол экинчи жамаат болуп окуйбуз дегендер биринчи жамаат окуп жатса деле, аларга кошулбастан, кечигип келбесе деле аларга кошулбастан биз өзүбүзчө жамаат болуп азыр бүткөндөн кийин окуйбуз деп күтүп олтуруп алышкан болсо, бул туура эмес. Бул туура эмес, бул нерседен кайтарылат. Ал эми суроодо эскерилгенде эгерде кечигип келип калышкан болсо, кайрадан экинчи жамаат болуп окууда эч кандай тыюу жок. Валлаху алам.